Salam dostlar. Hazır men sizlerge World Map Quiz programması jönündө айтып бермекчимин. Бул программа sizlerge эң жакын жардамчы болуп калышы мүмкүн. Анда баштадык. Play Market'ке киребиз. Жана издөөчү жолчого World Map Quiz деп жазабыз. Ушундай болуп ачылат. Муну жүктөп алабыз. Достор, бул World Map Quiz программасы өз билимин жогорулатууда мугалимдерге, окуучуларга, студенттерге өтө жакшы жардамчы программа болуп саналат. Башка программалардан салыштырып көрүп, мен бул программа өтө жакшы сапаттуу даярдалганын байкадым. Эми бул жерде мындай бөлүмдөр бар. Биринчиси начать игру, же болбосо оюнду баштоо, экинчиси посмотреть карту. Картаны кароо. Мен ушул картаны кароо бөлүмүнөн баштайын. Мисалы бизге мындай дүйнөнүн картасы чыгат. Аны чоңойтуп кичинтирсек болот колубуз менен. Бул жерден биз кайсы каалаган бир мамлекетти кол менен баса турган болсок, ошону кайсы мамлекет экенин бизге айтып берет. Мавритания, азыр мен баскан мамлекет Мавритания, желеги чыгат. Борбор шаары, калкынын саны жана аянты. Эми мисалы дагы башка каалаган эле бир мамлекетке барып баса турган болсок, мисалы бул Индия. Индия жөнүндө бүт маалыматтар чыкты. Андан кийин мынаны басып көрөлү. Бул Япония. Африкадан дагы бир мамлекет баса турган болсо, бул Кот-д'Ивуар. Бул Боливия. Бул Гватемала. Эми бул бөлүмдөн чыгайлы. Оюнду баштоо бөлүмүнө кире турган болсо, бул жерде бир канча түрдөгү оюндар бар. Мисалы найди страну деген кире туруп, мисалы Европанын жеңил бөлүмүнө киребиз, легко дегениге. Где находится Польша? Мына жогору жагында секунда кетип атат. Польшаны табыш керек, биз басып көрөлү. Подтвердить. Тура. Тура болсо ушундай верно болуп, жашыл түскө боелуп, жана анын борбор шаары, желеги, калкы жана аянты жөнүндө бүт маалыматтар чыгат. Далее деген бассак, кийинки бөлүккө өтөт. Где находится Финляндия? Финляндия кайсы жерде жайгашкан? Тура. Мына бүт маалыматтары бар. Андан кийинкиси өтөбүз. Россия. Тура. Андан кийинкиси Испания. Тура. Кийинкиси Греция. Тура. Бүт маалыматтары менен бар. Андан кийинкиси Франция. Андан кийинкиси Италия. Желеги менен чыгат. Андан кийинкиси Турция. Андан кийинкиси Украина. Андан кийинкиси Германия. Демек биз бардык 10 суроого жооп берип болдук. Эми закончить дегенди бассак, бизге ушундай бет ачылат. 10 суроодон 10-на тең туура жооп берип, биз 33,4 секунд убакыт кетирдик. Далее дегенди басып, каалаган башка материкке, башка дүйнө бөлүгүгө өтүп аткара беребиз. Эми мына жерде зачистка карты деген кире турган болсок, мисалы Европага кирип, где находится Венгрия? Венгрияны таба турган болсок биз, мисалы таба турган болсок, туура тапсак, ушул мамлекет картадан өчөт. Мына туура экен, азыр өчүп калды мына. Где находится Ирландия? Ирландияны биз таба турган болсок, бул дагы туура тапсак, бул дагы өчөт, мына өчүп калды. Эми бул ушундай болот. Анан кийинки бөлүмгө өтө турган болсок, борбор шаарларды табуу. Мисалы мында дагы Европага кирип көрөлү. Берлин, бул Германиянын борбору. Тура болсо ушундай жашыл болуп, ошо Германия жөнүндө маалымат чыгып калат. Андан кийинкиси Амстердам. Бул Нидерланды, бул дагы туура экен. Киев. Мына Украинанын борбору. Ар бир материкке барып, мисалы ушул борбор шаарын таба турган тапсак болот. Мына кийинкиси желектери боюнча табуу, андан кийин шаарларды табуу, деңиздерди табуу, кыскасы ушундай аябай сонун программа экен. Сиздер дагы ушул программаны телефонуңуздарга жүктөп, дайыма колдонуп жүрсөңүздөр, өтө пайдасы чоң программа.